Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Бишкектин өйдө жагында жайгашкан дачалардын бирине келдик. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй аябай кызуу иштери жүрүп жатат. Участокто планировка болуп, могул жерде болсо чоң экскаватор менен жерди түздөө иштери жүрүп жатат. Бирок биз сиздерге бүгүн бул жер иштери жөнүндө эмес, биз могул жерде кычыраган, зыңкыйган, азыр замандын талабына жооп берген Барнхаус стилинде салынып жаткан үйүбүз жөнүндө силерге чакан обзор тартып беребиз. Эгерде сизге кызык болсо, видеону аягына чейин көрүңүз. Мынакей, биз азыр үйдүн маңдайына келсек, Кудай буйрса келечекте өзүңүздөр көргөндөй, могул жерде нолу бетон менен куюлгандагы, бул жерине болсо металлический каркасы токулуп, ушул каркастын үстүнө могул жерде болсо чакан замандын талабына жооп берген жакшы бир терраса болот. Ушул жерде кардарыбыз ойлонуп, эс алып, кофе ичип, жана ошондой эле үй бүлөсү менен жакшы бир убакытты өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Андан тышкары болсо биз үйдүн өзүнүн негизги крыльцосуна келсек, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй кызуу иштер жүрүп жатат. Мен баса белгилеп кетчү нерсе, бүгүн майдын 20-сы, азыр болсо чатырын жаап жатабыз да, бүгүн Кудай буйрса кечке чейин балдар бүтүп калышат чатырын. Үйдү курулушту баштаганыбыз болсо, биз ушул апрель айынын 20-ларында баштаганбыз да, фундаментин куюп баштаганбыз. Мынакей, биз азыр крыльцонун үстүнө көтөрүлдүк. Мына өйдө көрсөңүздөр болот, аябай бийик үйдүн дубалы. Жана ушул жерде сыртында крыльцодо 2 санузел бар. Биягында 1 санузел бар, биягында 1 санузел бар. Ал эми размерлерин болсо, силер биздин видеодо проекттин размерлери менен көрсөтүлгөн болот. Ошол жерден да көрсөңүз болот. Андан кийин бисмилля деп биз үйдүн негизги бөлүгүнө киребиз. Бул жерде болсо бизди аябай чоң кенен студия бөлмө тосуп алат. Мынакей, ушул бөлмө Кудай буйрса келечекте кухнянын да милдетин, залдын да милдетин, холдун да милдетин аткарат. Андан бул үйдүн бир өзгөчөлүгү, узун туурасын байкасаңыздар болот. Залдын туурасынан узундугу проектиде көрсөтүлгөндөй 6 метр 300 сантиметр болгон аралыкты ээлейт да. Ошол себептен үй бекемирээк болсун деп, эртеңки күнү каар жатканда снеговая нагрузка деп коет, ошол kaардын оорлугун көтөрө алыш үчүн биз атайын металлический каркасты ичинен жасап кеткенбиз. Мынакей толугу менен бул үйдүн дагы бир дополнительный ребро жесткости болуп, жүктү, оорлукту өзүнө алганга милдет аткарат да. Ошону менен бул 2 жолу каарды көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алды да. Полностью мындайдан кадимкидей эле кабырга сөбөктөй болуп үйдү курчалып турат. Андан дагы бир өзгөчөлүгү болсо, мынакей бул үйдүн потологун көрсөңөр болот. Потологу абдан бийик. Мисал катары дубалдын өзүнүн бийиктиги, таза бийиктиги чырнабай кесинде 3 метр аралыкты ээлейт. Андан соң болсо кайра сип панель менен потологу дагы жабылган сип панель менен. Ал эми могул эң бийик точкасы болсо почти 5 метр бийиктикти ээлейт. Ошол себептен бул жерге киргенде болсо, комната туурасынан 6-3, узунунан 7-6 болгонуна карабастан киргенде сен аябай чоң бир мындай актовый залга, чоң бир бөлмөгө киргендей мындай сезим аласың да. Себеби эмне үчүн андай кылган себебин айтып кетели. Себеби мынакей бул жерде аябай чоң терраса турат. Террасадан чыксаңыз эле, могул жерде ушул үйдүн формасындагыдай, бул Барнхаус стилиндеги үй, Барнхаус үйлөр болсо тоону имитация кылат, тоодой сыяктуу болуп мындай 3 бурчтук болгон себептен салынганда. Эми террасадан чыксак эле, бул жерде кыргыздын бийик кооз, туман баскан тоолору турат.
дачный домик катары салынып атат. Ушул жерде Кудай буйрса үй бүлөлүү чай ичип, тамак бышырып, конок тоскон мүмкүнчүлүк алат. Террасада болсо тоже өзлөрү отуруп эс алышат. Андан соң уктоочу бөлмөлөргө кирсек, мынакей бисмилла деп биз негизги уктоочу бөлмөгө киргенде бул жерде мастер спальня деп коет, өзүнүн санузулу бар, кенен болгон, жана түз киргенде болсо чоң терезеси менен кайра эле өзүнүн участкасын же болбосо тоону караган терезе менен чоң ата эненин эми өтө чоң эмес, чоң десем, конечно, размерин болсо видеодон көрүп алсаңыздар болот, бирок дачага салынган үйлөргө аябай ыңгайлашкан да. Андан соң экинчи уктоочу бөлмө бар. Экинчи уктоочу бөлмө болсо бул детский бөлмөсү да. Мынакей бул жерге киргенде өзүнүн чакан прихожкасы менен бул жерге киргенде дагы бир уктоочу бөлмө бар. Дагы бир өзгөчөлүгү баякка келсеңиздер болот. Могул жерге атайын ниша калтырылып кеткен. Бул жерге келечекте встроенный шкаф болот. Бүт терезелери абдан бийик. Мисал катары могул жерден көрсөтүп кетсек болот. Көрдүңүздөр, терезелери почти от пола. Себебинен могу фундамент бүткөндөн кийин биз видеолорубузда дайыма айтып кетебиз. Ар бир үйдү биз 10 сантиметрге жакындай пенополистирол бетон менен куюп, бияктын гидроизоляциясын, теплоизоляциясын милдетин аткарган пенополистирол бетон менен куйганда, ушул жерден 10 сантиметр көтөрүлгөндө могул жеринде чакан эле, мындайча айтканда, дубалдын кичинекей эле жери калат да, дубалдыкычы почти жерден көтөрүлгөн терезе болот да. Мынакей үйдү өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Андан тышкары үй жөнүндө маалымат берип кетсек, бир айга жакын эле убакта азыр ушул деңгээлге жеттик. Себеби дегенде бул үйдө сразу потолокто сип менен болгон себептен ылдам жүрүп атат. Утепление уже толугу менен бүтүп калгандагысы да. Үйдүн крышасын, чатырын болсо биз мягкий кровля менен азыр жаап атабыз. Жогоруда айткандай эле, Кудай буйрса, бүгүнкү күнүн аягына чейин алар полностью чатырын бүтүшөт да. Чатырын бүткөндөн кийин бул жердеки дизайнерский ремонт деп коебуз. Ошо дизайнерский ремонт менен биздин электрик балдар келип, электрикасын жасайт, сантехник балдар келип, сантехникасын жасайт, жана ошондой эле вентиляциясын жасайбыз, терезелерин коебуз. Кудай буйрса, кардарыбызга баягы сүйлөшүлгөн мөөнөтүндө тапшырып бергенге аракет кылабыз. Ал эми үйдүн фасады болсо декоративный сайдинг менен жасалат. Биз Кудай буйрса үй бүткөндөн кийин дагы силерге видео тартып көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Эми бардык биздин кардарларыбызды, көрүп аткан кардарларыбызды кызыктырган суроо бул: эгерде сиз дагы дачаңызга ушундай сыяктуу үй салдырам десеңиз, канча сумманын тегерегинде айланат деген суроо болушу мүмкүн. Ал суроого да жооп кайтарып кетели. Мисалы, эгерде сиз ушул проекттидей ушундай материалдар менен, мисал катары бул үйдүкүндө айткандай эле дубалдары бийик, потологу бийик, дополнительный каркас менен жасалган, мягкий кровля менен крышасы жабылган, терезелери болсо атайын алюминий менен коюлган, ушундай сыяктуу проектини тандап бизден под евроремонт деңгээлге чейин заказ кылсаңыз, под евроремонт деген болсо бул сиздин фундаментиңиз бүтөт, ичин толтуртабыз, утепление кылабыз, дубалыңызды көтөрүп беребиз, потологуңузду жаап, жылуулап, сырткы фасадын коюп, сырткы эшиктерин коюп, терезелерин орнотуп, бол террасанын астын толугу менен вагонка менен кооздоп, үйдүн ичине болсо электромонтаж, сантехника, вентиляциясын коюп, жана ошондой эле дубалдын бетине гипсокартон чаптап, гипсокартондун үстүнөн апапакай болгон биринчи черновой шпаклевкасын тартып кетебиз, жана полуна болсо жылууланган стяжканын үстүнөн биз наливной пол куюп сизге тапшырып беребиз да. Сизде болсо таза ички жасалгалоо, косметикалык ремонт иштери калат да. Ошол деңгээлге чейин ушул кардарыбызга биз бүгүнкү күндө келишимди 3 миллион 800 миң сомго түзгөнбүз да. Эгерде сиз ушундай сыяктуу үйдү тандап туруп, бирок бийиктигин кыскартып, же болбосо крышага металлочерепица тандап, профнастил тандасаңыз, же болбосо фасадка башка материал тандасаңыз, сумма өзгөрүп кете берет да. Канчалык кардар кымбатыраак материал тандаса кымбаттайт, канчалык арзаныраак материал тандаса арзандайт. Ошол себептен үйдүн суммасы келип чыгышына саясий чечим түздөн түз сиздин чечимиңизге жараша баа өйдөлөп, жыгылыйлап чечилгидей болот. Эгерде сиз да ушундай сыяктуу үй салдырам десеңиз, бизге кайрылсаңыз кызмат кылып бергенге даярбыз.